Таныштырып өтөйүн, Кыргызстан Ислам университетинин шарият кафедрасынын башчысы Ташматов Шермухаммед агайыбыз бизде конокто. Кош келипсиз агай. Кутман таңыңыз менен. Сизде ушундай бир куттуу күндө болгондо дагы ыйык жума күнүндө ушундай таңда көрүшүп турган салбетте кааныштабыз. Ырыскылуу таңда ырыскылуу акча экенибизге. Эми бекеринен чакырган жокпуз агай сизди. Анткени алдыда өзгөчө бир иш-чара болуп жаткан экен. Окуган муун жаркын келечек деп аталган ушундай бир кароосунагы, ушул кароосуна жөнүндө биз кененирээк билгибиз келди. Бул бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүз дагы ушул нерсеге чакыргыбыз келди. Анда сөз сизде болсун. Негизи бул окуган муун жаркын келечек аттуу бул конкурсту баштапты 2008-2009 жылы Раматылык Мураталы муфтийибиз Мураталы Жумановдун убагында башталган болчу. Жылда бир адатка айланып, элди ушул китепкөйлүккө, китеп окуганга, адептүүлүккө, имандуулукка, пайгамбарны жакындан таанууга чакырып келебиз. Быйыл дагы ушул иш-чарабызды улай китеп окууга элибизди чакырып атабыз. Китептерибиз дагы өзгөчө, өзүбүздүн элибизден чыккан имамыбыз Имам Бухаринин китеби Адаб аль-Муфрат деп коет. Бул ар бир мусулмандын адеби. Күнүмдүк жашоосунда 24 саатта ата-энеси менен болгон, үй бүлөсү менен болгон, чай тамак адеттердин деги 24 саат бою мусулман адам кандай жашаш керек, ушул адептерди камтыган китеп. Мен ойлойм, бул китеп ар бир үйгө керек болсо керек. Экинчи китебибиз болсо, бул Фик ас-сира деп коет. Биз көпчүлүк учурда буга чейин пайгамбарыбыздын өмүр таржымалуу боюнча, пайгамбарды жакындан таанытуу боюнча көп ушундай конкурстар өткөзүлдү, китеп окуу боюнча. Быйыл бул китептин тандалышы бир өзгөчө бир себеби бар. Анткени көпчүлүк учурда окуяларды, пайгамбардын өмүр баянын окуп элетим болбостон, ошол өмүр баяндан кандай сабактарды алабыз, кандай өрнөктөрдү алабыз. Биз бул Фик ас-сира деген сабак ушул пайгамбардын өмүр баянын терең түшүнүп, ар бир окуядан кандай өрнөк, кандай сабак алынат. Ушундай жазылган да. Бир окуя айтылат, окуядан кандай бир өрнөк, кандай сабак алынат. Биз ушундай өзгөчө китептерди Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, Кыргызстан Ислам университети менен биргеликте кеңешип отуруп ушул эки китеп тандалып, азыр жазылуу, катталуу иши катуу жүрүп жаткан учур. Жакшы. Эми бул конкурска кимдер катыша алат, кандай адамдар катышууга мүмкүнчүлүк бар, же жаш чектелеби, ошол боюнча Бул конкурска катышам дегенге эч кандай чектөө жок. Жашы деле. Жашы да чектөө жок. Ушул китепти окуп түшүнөм деген адамдын баары катышса болот. Жаш улбаган болсун, жаш болсун, айырмасы жок. Ушу китепти түшүнө алса болду. Анан бул сынактагы тест түрүндө болот. Бир нече варианттар болот дегенде, башкача айтканда, ушу белгилеп эле жеңил болуп буюрса. Ал эми айыл жергесиндегилер да кызыгып жаткан болушу мүмкүн да, агай. Мисалы, айыл жергесиндегилер кантип тапшырат болду? Биз бул негизи ушу 7 областтын борборлорунда, шаарларда, чоң-чоң шаарларда өтүлөт. Эгерде кайсы бир райондордо эгерде көп адам катталган болсо, ошол райондордун өзүндө дагы сынакты өткөзөбүз. Сынак 2020 жылдын 4-апрелинде өтөт. Жакындагы мезгилде кайсы имараттарда өтөт, бул жөнүндө да кенен маалымат беребиз. Ал эми каттоо күнүчү кайсы убакка чейин? Каттоо күнү 1-мартка чейин катталып койсо боло берет. Азыр ушул дагы алдыбызда 1 ай убакыт бар деген сөз. Эми ошол конкурстун жеңүүчүлөрү кандай сыйлыктар менен сыйланат? Кызыктыруучу кандай баалуу белектер? Жакшы суроо бериңиз. Негизи жылда адат боюнча биринчи орунга, ар бир китептен биринчи орунга алган адамдарга кичи ажылык умра сапарын берек кылчубуз да. Быйыл ушул дин башкармалыгынын колдоосу менен, өзүбүз Кыргызстан Ислам университетинин ректорунун колдоосу менен ар бир китептен биринчи жана экинчи орундарга умра сапарына сертификат берилет. Андан кийин баалуу акчалай 30 миң, 40 миң, 20 миң, 10 миң дегендей баалуу сыйлыктар бар. Андан кийинки дагы кызыктыруучу баалуу белектер берилет. Айтайын дегеним, ушу катышкан адамдардын көпчүлүгү Кудай буйрса куруп албайт. Жакшы. Агай, анан бул ошол китептер, мынакей мусулмандын адеби, анан Фик ас-сира. Бул китептерди эми
окуп чыгыш үчүн буну сатып алыш керек. Кайсыл жерден сатып алат? Азыркы учурда баалары канча сомдон болуп атат? Көрүүчүлөрүбүздү кызыктырат бул нерсе. Албетте фикасы бул китептер азыр бүгүнкү күндө ар бир китеп дүкөнүндө жеткирилди. Анан кийин бул китептер биз диний башкармалык менен тыгыз байланыштуу болгон үчүн казыяттарга жеткирилген, ар бир имамга жеткирилген. Ар бир айылдагы адамдар өзүнүн имамына кайрылса, бул китепти таап бере алат. Китеп мусулмандын адеби 400 сомдун, фикас сыйрасы 300 сомдун тегерегинде табылат. Окуган муун жаркын келечек. Ушул китепти ар бир дүкөндөн алсаңыздар болот экен. Кеңири түрдө жеткиликтүү. Биринчи орунга умра сапарына жолдомо болсо, экинчи орунга дагы умра сапарына жолдомо, үчүнчү орунга 30 000 сомдук акчалай сыйлык, төртүнчү орун 20 000 сомдук акчалай сыйлык, бешинчи орун 10 000 сомдук акчалай сыйлык болсо, алтынчы орунга 5 000 сом. Калган орундарга дагы албетте кызыктыруучу баалуу белектер камтылат.